Салижан Жигетов автобуста әңгіме. Мен ошқо зарыл жұмыш менен келіп, ишим оңынан шықпай, көңілім ренжіп, сиркем су көтірбей автобусқа отырдым. Қачан болса кергел бос қаптап, чаңып тұрған ош шаарынан суырылып чыга бергенде, кондуктор қатын билети жоқтырғы билет сата баштады. Билет албай түшкөндөр демейде чал кемпирлер болот. Азырда мага тушташ наркы катарда отырган беттери чүрүшкөн чүкөдөй кара кемпир билет албай түшкөн экен. Кондуктор орус аяландан «Кай жерге барасыз, апа?» деп өзбекче сурады. Кемпир айыптуудай жалтаң күлө багып, жылчыйган көзү менен ыкшыя карады. «Өзгөн келе. Каны бир сом бере калың». Кемпир ууштай кармап келаткан тыйындарын кондукторго кармата койду да, анын оозуна жалууруй көшөкөр күлүп тиктеди. «Яна 10 тыйын бериң». «Андан башка акча жок», деп кемпир алаканын жая берип кашайды да, кайра жалпаңдай баштады. «Ала бериң эме, ошону алып кой. Мен кемпирмин да, кемпирден да алчу беле». Сауданы коюң, апа. Бу автобус, базар эмес». Кемпир анткорлонуп жалдырап да, жалпак тилге салып жуоткотуп да көрдү. Бирок кондуктор кыжырлана түшүп кемпирди демитип жиберди. Давай, пул бериң, болмаса түшүң». Ыраңы суу карам десе, башкалар 90 тыйындан эле алып жүрчү эле. Мукура байласы түгөнгөн кемпир күпчүйгөн чапаннын койнуна колун салды. Ыкшынып атып бет арчыга бекем түйүлгөн кагаз акчаларды алып чыгып арасынан 1 сомдукту суурду. «Ме, алып жаның тынчы деги», деп кондукторго кекетип берди да, жаман көз менен сустая карап чаңк этти. «Келе, артканын кайтарып бер». Билет айырып жаткан кондуктор «Мунун кугусун карасаң», деп өз тили орусчага өтүп мага көз кысты. «Бирөөнү алдаса, 1 тыйын алдатпаса». Мен ого бетер көңүлүм кирдеп, кемине эмнедешти билбей кулак чапырдым да терезеге бурулуп кеттим. Тышта түзөң жер, телефон шырыктары бирин-бири кубалап барып, анан көзгүлешпей калат. Алыста топ кыштактар дүпүйүп, мырза теректердин учтары билинер билинбес кылкылдап көрүнөт. Мейкин болсо киргейил коңур мунарыкка чөгүп турат. Булуттуу асмандын батыш чети тим эле кызыткан темирдей кыпкызыл, куду көрүктөп кызарткан темир мисал. Күндүн демейдеги көздү уялткан шоолары кетип, томолок шаар өңдөнгөн кызыл табагы гана калыптыр. Кара суу калаасын карай, капталдай жортуп бараткан автобус титиреп, болор-болбос экчейген сайын, күндүн ошол табагы тоголонуп ийген топ сыяктуу сокоң секирип, бизден калбай ээрчип келатат. Менин балалыгым өткөн тоо тарапта күн чачыраган шооласынан ажырабай эле улам кылкылдап чөгүп, улам азаздан жашынып отуруп, кыраңдан нары жылас болот. Шаарда болсо карбаластап жүрүп, күндүн кандай батканын деле байкабай каласың. Тоголоткон топ сыңары сокоң секирген бойдон автобус ээрчиген токол күн табагын көргөнүм ушул. Мен ошо табият кубулушун жадаган тамаша кылдым. Оңду карасам, автобустун ичи тынчый түшүптүр. Билет сатып өткөн кондуктор катын денесин шалкайта кое берип, башын бир жакка кыйшайтып, жадаган кейпи менен нес баскандай момоюп отурат. Уйкусураган көздөрү эчтеме билдирбей ыргылжың жалдырайт. Бир калыпта жорткон автобустун жүрүшү элди ныксырата баштаптыр. Шылкыйыңкы тарткан баштар нерви бузулган чалдардын башындай байкалар-байкалбас калчылдап баратат. Алды жагында кызык далалар үңкүйөт, эски тебетейлер обу жок калдаят, ээктене байланган жоолуктар жыбырайт. Тигинде бир чарма топучандын семиз чүйлүсү кызарат. Баягы коого салган чүкөдөй кемпир үргүлөп, улам оозун араандай ачып эстеп коет. Эң башындагы отурушта мага маңдайлаш отурган макинтош кийген зайып алдына саквояжын өңөрүп чалкаят. Өзү балканактай, жүзү ак жумал, алкымы кош ээктейин деп калыптыр. Моймолжуган текебер көздөрү уйкусурап кылгырат. Автобус экчеген сайын толмош жаагынан эттери салаң этип салмак менен былкылдайт. Анын жанында бүкчүйүбүрөөк отурган эркектин кабагы каргыш салынуу,
Mаңдайындағы қалың бұрыштар бір-біріне жабышып, көзі чүңірейіп тереңге кіріп кетіптір. Қақчайған арық екен, бір жері сыздату ауыр атқандыр. Балким жүрегін өйкеген уыр қапасы бардыр. Кем білет, тегерегін бұрыш тұрдығын чүңірекөй көзі сыр бербей жылтырайды. Бары нықсырай баштаған, бары тұнжыраған ұйқылы ойғы батқан. Тынчуаған әлі жанаша отырған екі келін болды. Ар кемде елең-елең қарап алышат, ханан баштары бірге қалатта бұш-бұш етіп шывыраша түшіп, бұшқырып күлі ешет. Отыру бұшқырған сайын жүргіншілер нықсыраған жүздерін бұрып, өлдіреген ұйқылы көздерменен екі келінге ақырая қарап қалышат. Ошонда берки-екі именгендей тып басылышып, биразға жоошуй түшет. Бирок көпкө тим отура алышпай, жанагы жоруктарын кайра башташат. Эки келиндин тең баштарына чүмбөт кылып чүмкөнгөндөрү жеңи жок кара кыжым кемсел. Кемселдеринин төшү толу ар кандай өлчөмдөгү седептер, атам замандагы тыйындардан жасалган тупчулар. Далбыратып кең тиккен көйнөктөрүнүн этегинен кирдебирей калган ич көйнөктөрүнүн этек учуна кыюуланып тиккен торлор салбырап чыгып турат. Аяк биякка элтең этип бурула калышса, кемселдериндеги топчулар менен моюндардагы бармактай кызыл мончоктору шалдырап кетет. Каштарына осмодон аябай коюшкан экен, эки каштын ортосу кошулуп, учтары кулактарынын эле жанына барып токтоптур. Автобус Кара Сууга келип токтоду. Түшчүлөр түшүп, чыкчулар чыкты. Жөнөй берерде алдыңкы эшиктен эки кыз кирди. Балким аялдыр, өңдөрү кыргыз түспөлдөнөт, балким кыргыз эместир. Деги азиялык, деги ургачы. Экөөнүн тең чаштары эркектикиндей кыска кыркылган, каштары ичке терилген, ериндери кызарта боюлгон. Кийгендери ичке бага электүү шым. Борсоюп чыгып турган көчүктөрү кыймылдаган сайын жарашыктуу жайкалат. Кофталар гана аларды алыстан аял кылып көрсөтөт. Алар чыгаар замат кара көз айнектери менен автобустун ичин сынагандай айландыра карашты да, эшиктин түбүндөгү эки кишилик бош орунга салабатынан жазышпай жай отурушту. Тигилер кирип келишкенде ортобузду алдырып коебуз деп, 15 мүнөттүк өргүү убагында да козголбой ныксырап отурушкан жүргүнчүлөрдүн көздөрү умачтай ачылып, таңыркай карап калышты. Кыргыздар машинаны адеп көргөндө ушундай аңкайып карашса керек. Тиги эки кыз көчүк баскан соң, таңданган жүргүнчүлөр таңданганынан жазбай, бири-бирине жалдырап суроолуу тиктешти. Бирок суроолуу тиктешип коюшту да, бирин-бири түшүнүшкөн немедей унчукпай тим болушту. Бир гана аксакал адам өзүнчө күн кетип, уялыңкы жер карап кетти. Баягы тынчыбаган эки келин нес баскандай аңкайып, көздөрүн чоң ачып, бир саамга тынчып калды. Анан бирөө эс учун жыйып, жанындагысына карады, дагы бири-бирин тиктешип алды. Дагы баштары бирге түштү. Дагы быш-быш этип шывыраша кетти. Өздөрү шывырашып атса да, көздөрү алдындагы эки кыздан айрылбады. Дагы бышкырып күлүп жиберишти. Аябай катуу бышкырышты. Элдин баары жалт бурулуп, баары тең биринчи мертебе эрксизден жылмайып кое беришти. Эч жакка көңүл бурбай коюп турушкан эки кыздын бирөө артына кылчайды. Баштарын бириктирип, үңкүйүп төмөн карап алышып, боор катып хихилеп күлүп аткан келиндерди көрдү. Тиги кыз да таңданган кейпи менен токтоо карап турду да, жарандагысын чыканагы менен билинер-билинбес түртүп, арт жакка байкалар-байкалбас ишарат кылды. Жолдошу да артына бурулду. Келиндердин кебиде кешпирин жакшылап көрүшкөн соң, алар да бири-бирине карап туруп акырын күлүп коюшту. Текеберлүү, мыскылдуу, аягандай тымызын күлүштү. Кимге ким күлдү? Менин да күлкүм келди. Күлүп ийейин деп дагы терезеге карадым. Тоолок күн табагы батып кетип, асмандын кызылы өчкөн экен. Баягы кызыткан темирдей өрттөнүп турган булут сууга салып муздаткан темирдей кара ылжың көгүш тартып калдайып калыптыр.